Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Мындан бир канча күн мурун жылмаюу тасмасынын биринчи бөлүгүн көрдүк. Бүгүн ошого улай катталуучуларыбыздын суранычы менен 2024-жылы чыккан экинчи бөлүгүнө өтөлү. Андыктан биринчи бөлүгүнүн кандай аяктагандыгын эсиңизге салып, тасманы көрүүгө даяр болуп калсаңыз баштай берели. Тасманын биринчи бөлүгүндөгү окуялар бүткөндөн кийин 6 күн өткөн. Каарманыбыз Джоэл Роуздун жылмайып өзүн өзү өлтүрүп алгандыгын көрүп, Джоэлдин дагы көзүнө ар нерселер көрүнө баштап, ага жабышкан балейни башка бирөөгө өткөрүп берүүнү каалайт. Джоэл тартип сакчы болгондуктан анда кылмышкерлер тууралуу маалыматтар бар болчу. Ошондуктан кылмышкерлер топтолгон жерге барып өзүндөгү балейни кылмышкерлердин бирине өткөрүп берүүнү каалап, биринчисин бычак менен союп өлтүрүп салат дагы экинчисинин көзүнчө жылмайып өзүн өзү өлтүрүүнү мерчемдеп, бирок максаты ишке ашпай кылмышкер менен атышып кетип, аны дагы өлтүрүп алат. Ошол мезгилде ал жерде бөтөн бир адам пайда болду. Бирок бул бала жөн гана кылмышкерлерден баңгизат сатып алып жүргөн балдардын бири экен. Анда Джоэл эмне кылышын билбей үйдөн чыгып кетейин деп калган мезгилде кылмышкерлердин башка тобу келип, каарманыбыз кайрадан үйгө кире качып кылмышкерлерден бекинип, бир мезгилде терезени сындырып эле ал жактан качып жөнөдү. Ошентип Джоэл артын карабай качып бара жаткан мезгилде аны унаасы сүзүп кеткендигин көрөбүз. Бул окуядан кийин тасма башка жакка бурулуп, биз өлкөдө аттын кашкасындай таанымал Скай Райли деген ырчыны көрө баштайбыз. Бул кыздын башына жакында эле өтө оор унаа кырсыгы өтүп, ал унаа кырсыкта жигити каза болуп, Скай өзү дагы ооруканага түшүп, бирок кыйынчылыктын бардыгы артында калып, азыр кайрадан сахнага кайтып элдерге болуп өткөн окуялар жөнүндө айтып берип жүргөн мезгили болчу. Биз Скайдын жанындагы башкы менеджери апасы Элизабет экендигин көрөбүз. Каармандарыбыз жакында өлкөнү тегеренип концерт кое тургандай болушуп, ага даярданып, апасы кызына жакшылап эскертип, сен үйгө баргандан кийин сөзсүз уктагының. Анткени жакынкы күндөрү оор мезгилдер келет, концертте аябай чарчайсың. Жаңы клип тартууга дагы даярданабыз деп Скайды үйүнө калтырышып, андан нары кеткен мезгилде Скай үйүнө кирмиш болуп таксиге олтуруп алып башка жака жөнөйт. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Бир мезгилде каарманыбыз көздөгөн жерине барса, аны тосуп алган адам мойнуна кылыч такап эле коркута баштайт. Көрсө бул бардыгына идеалдуу көрүнгөн элдин сүймөнчүлүгүнө айланган Скай баңгизат жигит экен. Бул адамдын аты Луис, ал Скайдын классташтарынын бири. Экөө мурдадан эле баңгизат жегип жүргөндүктөн каарманыбыз бул жолу дагы ага келип баңгизат алууну чечет. Бирок Луис эмнегедир бул жолу аябай эле өзгөрүп калыптыр. Ал өзүн башкача алып жүрүп, анан дагы каарманыбызга түшүнүксүз нерселерди айтып бере баштайт. Бир мезгилде гана Скайдын эмнеге келгендигин түшүнүп, мен сага азыр алып чыгып беремин. Сен бул жерде олтуруп тур деп өзү бөлмөлөрүнүн бирине кирип кетет. Ошол мезгилде сыналгыдан Скай Райли жөнүндө маалыматтар чыга баштады. Көрсө Скай менен биргеликте кырсыкка учурап каза болгон жигиттин аты Пол Хадсон экен эле. Ал адам актерлук менен алектенип, Скай экөө ошол күнү отуруштан кайтып келе жатышып, экөө тең мас абалда болгондуктан ошол кырсыкка туш болушуптур. Анда каарманыбыз бул маалыматтарды уккусу келбей сыналгыны өчүрүп, Луистин көп убакыттан бери чыкпай жаткандыгын байкап, анын атын айтып чакырып кирип кеткен бөлмөсү жака барат. Бир мезгилде эле Луис бир нерседен корккондой жанагы бөлмөдөн качып чыгып, андан соң Скайды көрүп, сен бул жака качан келип калдың? Эшик жабык эле го деп Скайдын келгендигине да таң калып, андан соң бир нерсени көргөндөй эле чочуп жерге жыгылып деми кысыла баштады. Бул убакта Скай Луистин көп баңгизат чегип алып кыйналып жаткан окшойт деп ойлоп калат. Бирок бир мезгилде эле Луис өзүнө келип, каарманыбызга коркунучтуу жылмайып карап эле ордунан тура баштайт. Ал колуна машыга турган темирлердин бирин алып эле өзүнүн бетине өзү чапкылап кирет. Ошентип Луис өзүн өзү өлтүрүп, каарманыбыз тартип сакчыларга коңгуроо кылууга аракет кылып, бирок ал жердеги баңгизаттарды көрүп, бул окуя кабарчыларга жете турган болсо, анын кадыр баркына зыян келет экендигин түшүнүп, коңгуроо кылуудан баш тартып эле ал жерден качып үйүнө кетип калат. Бирок бул окуя каарманыбыздын эсинен такыр кетпей, бир мезгилде жуунуп таранып алып уйкуга киришип, чытыраган үндү угуп эле ордунан тура калса, жанында Луис туруптур. Бирок бул нерсе жөн гана Скайдын түшү болчу. Ал ошентип эртеси уйкусу канбай эртең менен жумушуна барып, оюна буга чейин болгон окуя такыр кетпей, апасы сүйлөсө апасынын дагы сөзү мээсине кирбей, бир мезгилде гана өзүнө келип кайрадан эле мурдагыдай жумушуна аралашып кетет. Ошентип каарманыбыз кино фестивалга чыккан блогер кыздай эле жарым жалаңач болуп сүрөттөргө түшүп, бир мезгилде кийим алмаштыруучу бөлмөсүндө көзгүнүн алдында уюлдук аппаратын чукулап туруп калды. Ошол учурда эле белгисиз бирөөдөн каарманыбызга сен кече Луистин үйүнө бардыңбы деген кат келет. Анда Скай эмне кылышын билбей эле көзгүнү караса, анын артында Луис пайда болуп,
Скайдын жүрөгү катуу түшүп, артын караса эч ким жок болуп эле көзгүдөн көрүнө берет. Бул окуядагы аягына чыгып, Скай такыр эле өзүнө келе албай, бирок концертке дагы даярдык көрүш керек болуп, сахнага чыгып даярданып, бирок көңүлүн толугу менен жумушуна бура албай, башынан өтүп жаткан нерселерди ойлонуп эптеп эле убакыт өткөрө баштайт. Бул күнү каарманыбыз өзүнүн фанаттары менен дагы жолуга турган учуру бар эле. Анда Скайды жакшы көргөндөр кезек менен келип, каарманыбыз аларга кол тамгасын берип, анан дагы сүрөткө түшүп, биринин артынан бирин узата берет. Бир мезгилде эле түшүнүксүз бир кыз каарманыбыздын жанына жылмайып келип, Скай ага сүйлөсө деле такыр жооп бербей, сүрөткө түшкөн учурда дагы Скайдын жүрөгүн түшүрүп, аны карап эле жылмайып тура берет. Анда Скай канчалык бул нерселерге маани бербегенге аракет кылбасын, болуп жаткан окуялар анын тынчын албай койгон жок. Ошондуктан ал кечинде өзүн аябай жалгыз сезип, курбу кызы Джеммага коңгуроо кылууну чечет. Бирок Джемма экөө жакында эле урушуп талашып, каарманыбыз аны сөгүп дагы жиберип, курбусунун астында күнөөлүү болгондуктан ага коңгуроо кылуудан дагы уялып, бирок акыр аягы бир чечимге келип коңгуроо кылып, Джемма каарманыбыздын үйүнө келе турган болот. Анда Скай шишедеги суусун ичип, андан соң курбу кызы келгичеңде убакытты жөнөткөрбөйүн деп, обон ойдоп өзүнүн ырларынын бирин ырдай баштайт. Ошол мезгилде эле арт жактан бир нерсенин сынган үнү угулду. Эмне болгондугун түшүнбөгөн Скай үн чыккан жакка барса, буга чейин суу ичкен бөтөлкөсү сынып калган экен. Анда каарманыбыз бул нерсеге маани бербей, жоң гана бийиктиктен түшүп кеткен окшойт деп ойлонуп, сыныктарды тазалайын деп келе жатып, буга чейин көргөн кийимдердин бирин көрөт. Каарманыбыз күндүзү фанаттарынын биринин ушундай кийимине өзүнүн кол тамгасын жазып берген болчу. Ал кийим эле эмес, бир мезгилде башка кийимдер дагы чечилип тургандыгын көрүп, ал жердеги жарык учуттагы каарманыбыздын фанаттарынын бири аны дырдай жылаңач болуп карап туруптур. Бир мезгилде эле жанагы адам чуркай баштап, Скай эшикке качып, ошол мезгилде курбу кызы Джемми дагы келип калган экен. Анда экөө тең чочуп кетип, Скай дароо эле артын караса, буга чейинки болгон нерселердин бардыгы жок болуп кетип, жада калса сынган бөтөлкөсү дагы ордунда эле жапжашнакай турат экен. Джемми болсо Скайдын эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй, ага суроо салып, деги эмне болуп жатат? Экөөбүздүн сүйлөшпөй калганыбызга 1 жыл болду, эми болсо мага коңгуроо кылыпсың, түшүндүрүп берчи десе, Скай ошондо гана өзүнө келип, курбу кызынан кечирим сурап, мен алдыңда күнөөлүүмүн, буга чейин сага коңгуроо кылыштан уялып жүрдүм. Ошондуктан мени кечирип койчу десе, Джемми дароо эле кечиргендигин билдирет. Анда Скай буга чейинки Луис менен болгон окуяны дагы, анан дагы көзүнө эмнелер көрүнүп жаткандыгын толугу менен курбу кызына айтып берди. Муну уккан Джемми Скайдын жүрөгү катуу түшүп калгандыгын түшүнүп, макул, мен бүгүн сенин үйүңдө жатып кетейин. Сага шерик болбосом болгудай эмес деп ал жерде калат. Бирок курбусунун каарманыбыздын жанында калганынан деле көп пайда болгон жок. Анткени Скай бир мезгилде оозу канжалап, бутунун сөөгү сынган абалда ойгонуп, жанын караса жигити Пол Хадсон өлүп жатыптыр. Көрсө каарманыбыз кырсык болгон учурду түшүндө көрүп жаткан экен. Анда түшүнөн ойгонгон Скай кайрадан ордуна жатып, жанындагы курбусуна сөз баштап, мен алкоголь менен баңгизат колдонбой калгандыгыма 1 жыл болду. Азыр оңолууга аракет кылып жатамын, ошондуктан сенден дагы бир жолу кечирим сураймын. Мен сага мурда эмне үчүн жаман мамиле кылдым экен десе, Джемми жооп берип, сен негизи эле өтө жаман адамсың деп айтат. Анда каарманыбыз түшүнбөй эле Джеммини карап калса, ал көзүн ачып эле каарманыбызды карап жылмая баштайт. Бир мезгилде гана Джемминин бетинен нурлар чыгып, Скай ошондо гана чындап ойгонду. Көрсө ал буга чейинки 2 окуяны тең түшүндө көрүптүр. Кандай болбосун ойгонгон каарманыбыз дароо эле өзүнүн жумушуна жөнөп, Джеммини дагы алып алайын десе, ал жумуштары бар экендигин айтып, эки курбу дагы башка күнү жолугабыз деп мерчемдешип, Скай дароо эле барып концертине даярдык көрө баштайт. Бул жолу ал сахнага чыгып, артындагы бийчилер менен ырдаш керек эле. Анда каарманыбыз бардыгын ойдогудай кылып, ыр аткаруусун мыкты деңгээлде аткарып, жакшынакайлы ырдап жатып, бир мезгилде буту буга чейинки кырсыкта сынгандай эле сөөгү сыртка чыгып кетип, Скай ошол жерде жыгылып эле ордунан тура албай кыйкыра баштайт. Бирок жарык жангандан кийин бул нерселер дагы анын көзүнө көрүнүптүр. Анда каарманыбыз эмне кылышын билбей жини келип сахнадан чыгып өзүнүн бөлмөсүнө барса, бөлмөсү талкаланып аңтар-теңтер болуп чачылып жаткан болот. Анда каарманыбыз жини келип жардамчысы Джошуаны чакырып бөлмөнү эмнеге чачтың деп урушуп, бир убакта ал жерге Скайдын апасы келип калып, Скайды токтотуп, Джошуа бүгүн кечке менин жанымда болду, ал бул жерди чачканга убактысыз деле жок эле. Анан дагы ал эмнеге чачмак эле, деги эмне болуп жатат? Кызым, мен сага олуттуу суроо берейин, чындыгын айтып жооп бер. Сен кайрадан баңгизат колдоно баштадыңбы десе, Скай жооп берип, апа кайдагын айтпаңызчы. Мен өзүм деле эмне болуп жаткандыгын билбей жатамын, катуу чарчадым Байтор. Эч нерсе кылгым келбей жатат десе, апасы, жок кызым, бүгүн кечинде жолугушуубуз бар. Айрымдуулуу кечеге барышың керек деп каарманыбыз жок дегендигин карабай эле ошол жака жөнөшөт. Көрсө каарманыбызды музыкалык айрымдуулук кечеге конок кылып чакырышкан экен. Бир мезгилде Скай элдин алдына чыгып атайын даярдалган сөздөрдү сүйлөп жатып, өзүнүн сөзү бүткөндөн кийин анда эмесе кийинки конокту чакыралы, ал коногубуз Пол Хадсон деген жазууну окуп алат. Анда каарманыбыз эчтекени түшүнбөй турса эле Пол Хадсон ордунан туруп жылмайган бойдон сахнага жөнөдү. Бирок биз билгендей каарманыбыздын жигити Пол Хадсон унаа кырсыктан каза болгон эле.
Анда Скай көзүн жумуп, бул нерсе чындыгында жок болгону сен көзүмө көрүнүп жатасың. Азыр бир аздан кийин эле жоголуп кетесиң деп көзүн ачса, Пол Хадсон чындап эле көрүнбөй калат. Бирок анын башы канжалаган элеси дагы бир жолу пайда болуп, каарманыбыз чочуп кетип, жанындагы алып баруучуну түртүп жиберип, кайрымдуулук кеченин уюштуруучулары ызы чуу салышып, биз атайын конок деп чакырсак кылганыңар ушубу? Ушул кантип болсун деп окуя талаш тартыш менен аяктап Скай үйүнө кетет. Ал эмне кылышын билбей курбу кызына жазайын деп олтурса, буга чейинки белгисиз адамдан дагы бир жолу кат келди. Катта ал адам мен сенин ырчы Скай Райли экендигиңди билемин. Сен Льюистин үйүнө 2-3 күн мурда барганыңды дагы билемин. Ошондуктан бул нерселердин бардыгы сенин көзүңө көрүнүп жаткан жок. Бул чындыгында болуп жатат десе, ошондо гана каарманыбыз эсине келе түшөт. Анан дагы белгисиз адам экөөбүз жолугалы десе, дароо эле Скай кийимдерин кийип алып жөнөп кетти. Ал көздөгөн жерине барып, элден бетин жашырып, Морис деген адамга жолугат. Анда Морис каарманыбыздан кечирим сурап, мен сенин жеке жашооңо аралаштым окшойт. Бирок мен эч кандай кылмышкер же болбосо адам өлтүргүч эмесмин. Анткени мен Льюиска жардам берүүгө аракет кылып анын үйүнө барып, бирок аны өлүк таптым. Уюлдук аппаратын текшерсем, акыркы жолу сени менен байланышкан экен. Сен жолугушууга келгендигиңен, демек сен дагы жылмайган адамдарды көрүп жатсаң керек. Көзүңө көрүнүп жаткан нерселер бир жуманын ичинде сени келесоо кылып акыр аягы өлтүрүп тынышат. Ал мага көрүп жаткан нерселерин айтып, менден жардам сураса, мен ага такыр ишенбей койгонмун. Бирок арадан 3-4 күн өтпөй эле агам өзүн өзү өлтүрүп алды. Бул түшүнүксүз нерсе жабыркаган адамдын коркунучунан азыктанат экен. Адамдын коркунучун толугу менен жеп бүткөндөн кийин аны өлтүрүп башкасына өтөт. Мен өзүм тез жардамда дарыгер болуп иштеймин, ошондуктан сага сунушум бар. Эгер өлүп калууну каалабасаң, биз сага кирген жин дейбизби же шайтан дейбизби, деги эмне болбосун ошону жок кылышыбыз керек. Менимче бул нерсе кене сыяктуу, бирөөнүн денесинен азыктанып өзүнүн өмүрүн узартат. Адамдын жүрөгүн убактылуу токтотуп койсок болот. Эгер сага ошондой нерсе жасай турган болсок, сага кирген нерсе өлүп жок болот. Анан мен сенин жүрөгүңдү кайрадан ишке киргизем десе, бул сөздөр каарманыбызга жиндидей эле угулуп, сен келесоо неме окшойсуң деп эле ал жерден кетип калат. Ошентип каарманыбыз үйүнө барып, эмне кылышын билбей башка жака кетип калууну чечип, кийимдерин салыштырып эле бөлмөлөрүнүн бирине келсе, ал жакта бир топ адам жылмайып туруптур. Жүрөгү оозуна келе түшкөн Скай жанагылардан качууга аракет кылып, алар дагы Скайдын артынан такыр эле калышпай, бир аз карабай калса эле жылмайгандар каарманыбызга жакындагандан эле жакындай беришет. Бир мезгилде үйдүн ичинде жылмайгандар аябай көбөйүп, каарманыбыз качууга жетишпей аны кармап алышып, эки жака жулкулдатып ыргытышып, чачынан дагы жолушуп, бирөөсү келип каарманыбыздын оозуна колун тыгып алат. Ошол мезгилде кадр алмашып, тасманын башында айтылгандай, каарманыбыз жигити Пол менен унаа кырсыкка учурай элек мезгилде экөө кечеден кайтып унаада биргеликте келе жаткандыгын көрөбүз. Анда экөө тең баңгизат чегишип, бири-бири менен уруша кетишип, каарманыбыз унаанын башкаруусун буруп жиберип, ошол мезгилде кырсыкка учурашкан экен. Бул нерсенин бардыгын түшүндө көрүп жаткан Скай ооруканада бойгонду. Анда Скайга жанында олтурган апасы сени үйүңдөн эсиң ооп жаткан жериңден таптык деп айтып, андан дагы Скайдын абалы оор болгондугуна карабай эле эртеңден баштап концертти баштайбыз. Болду эми өзүңө кел, арбал эле болуп жатасың да. Уюлдук аппаратыңды болсо азырынча бербеймин деп каарманыбыздын апасы катуу урушуп коет. Анда Скай дагы апасына жини келип, сиз эмне эле концертти эле ойлоп жатасыз, мени деле ойлоп койбойсузбу? Башымда эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй эле турасыз да десе, апасынын түсү өзгөрүп, жылмайганча эле каарманыбызды карап, мен эбак эле сенин башыңдамын деп айтат. Мындан соң апасы ал жердеги күзгүнү сындырат да анын сыныгын алып өзүн өзү сайгылай баштады. Анда каарманыбыз бул нерсе чындап эле болуп жатабы же көзүнө көрүнүп жатабы эчтекени түшүнбөй, бетине кайра чапкыласа деле ойгонбой чындап эле болуп жатат окшойт деп ойлонуп, апасынын денесин шейшеп менен жабат дагы өзү кийинип алып эле ал жактан чыгып жөнөйт. Каарманыбыз оорукананын биринчи кабатында өтө адам көп экендигин көрүп, ал жерден акырын чыгып жөнөп, бир мезгилде эле алдынан Жошуа чыгып калып Скайды токтотот. Көрсө, Скай канга бууланган үстүндөгү кийимдерин чечпей койгон экен. Ошондуктан ага дарыгерлер жардам берүүгө чуркашып, бирок Скай ал жерден чыгып кетүүнүн айласын таап, күзөтчүлөрдүн бири келген кезде анын тапанчасын алат дагы сыртка качып жөнөйт. Бул убакта ал жерге Скайдан кабар алайын деп курбу кызы Джемми дагы келип калыптыр. Анда каарманыбыз апасынын унаасына барып, айдоочуну тапанча менен коркутуп эле унааны айдап жөнөштү. Көрсө, каарманыбыз буга чейинки дарыгер Морис менен байланышып, ал айткан нерсени аткарууну чечиптир. Кызыгы, бул убакта Джемми унааны айдап бара жаткандыгына карабай эле Джемми ага коңгуроо кыла баштайт. Анда эчтекени түшүнбөй калган каарманыбыз коңгуроону көтөрсө, Джемми сүйлөй баштады. Көрсө, жанындагы Джемми каарманыбызга адаттагыдай эле көзүнө көрүнө бериптир. Бир мезгилде өзүнө келген Скай унааны өзү айдап бара жаткандыгын түшүнүп, көздөгөн жагына шашылып, Мориске жолугуп экөө дароо эле эски имараттардын бирине киришти. Анткени ал жакта адам бата тургандай чоң муздаткыч бар эле. Морис каарманыбызга түшүндүрүп, мен сага дары сайып 9 мүнөткө жүрөгүңдү токтотомун. Мээң дагы толугу менен өчүп кайра жаныш керек, анткени ал нерсе сенин башыңда. Кана эмесе баштайлы деп эле Скай атайын даярдалган орундукка жата баштайт.
Поверить не могу, что умру в морозилке грёбаной пицца хат. Я обещаю, что верну тебе к жизни. Бир мезгилде эле Морис каарманыбызды жаткырып, сен азыр туруп тур, мен келемин деп эле сыртка чыгып кетип калат. Биз бирок Мористин ал жака болду кайтып келбес дегенди түшүнөбүз. Анткени бул болуп жаткан нерселердин бардыгы каарманыбыздын көзүнө көрүнүп, ал чындыгында концерттин баштап элдин алдына чыгып калыптыр. Бир мезгилде эле сахнада бир гана Скайга көрүнүп, андан башка эч кимге көрүнбөгөн жандык чыга келет. Аны көргөн Скай коркуп эле тизечөгө олтуруп калса, жанагы жандык Скайдын оозун ачат дагы ичине кирип кетип калат. Бир мезгилде каарманыбыз ордунан туруп аны көрөмүн деп келген миңдеген күйөрмандарынын алдында алардын бардыгын жылмайып карап, колундагы микрофон менен көзүнө сайып өзүн өзү өлтүрүп алат. Сыягы буга чейин бале бирден эле адамга жугуп келсе, эми бир заматта миңдей адамга жукты окшойт. Башкысы көрүүчүлөрдүн арасында биздин туугандарыбыздан эч ким болбосун. Болуп калган болсо, ал өлкөбүзгө келип бизге дагы жуктуруусу толук ыктымал. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бул 5 күндүк өмүрдө көп эле кайгыга батпай ар дайым жылмайып жүрөлү.